Айбек мырза, мен өткөндө сизге кайрылгам. Жанагы Калы Сулайманов жигитибиз боюнча күрөш учурунда жаракат алып, сиз ал жигитке өзүңүз көңүл буруп 100 000 сом акча каражат бөлүп бердиңиз. Сизге чоң рахмат. Ошо Калы жигиттин атынан, анан өзүмдүн атыман, жана ошондой эле биздин төрагабыз дагы 100 000 сом акча каражат бөлүп берди. Төрагабызга дагы чоң рахмат, ыраазычылык билдиремин. Реабилитациялык центрде бүгүнкү күндө көйгөй аябай чоң экен, мен жогоруда айтып аткандардан уктум мен. Бирок ошол спортсмендерге акча каражаты бөлүнбөйт. Туурабы Айбек мырза? Каралбайт акча каражаты. Ушуну дагы чечимге кошсок, ошондой жаракат биздин курама командадагы жигиттерибиз, ушу чемпион бир, Азиянын чемпиондору, олимпиадалык курама командадагы жүргөн биздин жаракат алып кала турган болсо, мамлекет тарабынан акча каражаты бөлүнүп берүү жагындагы ушуну сунуш кылып киргизип койсок. Менин акыркы суроом, урматтуу министр, көйгөйдүн эң чоңу бул мүмкүнчүлүгү чектелген биздин спортсмендер, жарандарыбызга такыр көңүл бурулбай атат. Аларга эч такыр эмес, көңүл бурулат, бирок Бишкек шаарында эле болот, же Ош шаарында болот. Калган региондордо, башка жерлерде жок. Алардын условиясы, аларга бөлүнгөн акча каражаттары. Рахмат. Бул боюнча биз иш алып барабыз, туура айтабыз. Бизде чечилбей жаткан эми бардык көп жылдан бери келаткан көйгөйдү бат эле чече коюш кыйын экен. Сиздер айтып жаткан тараптардын баарын биз карап чыгып, колдон келишинче ушулордун баарын шарт түзүп бергенге аракет кылабыз. Бул боюнча мен сөзсүз түрүндө спорт тарабын жогорулатуу боюнча биз да иш алып бара жатабыз. Бирин да токтоткон жокпуз. Кудай буюрса биздин экономикабыз көчөгөн акыл өсө жаткандай жылдан жылга өсүп атат. Бул спорт тарабына сөзсүз каражат бөлүнүп, жанакы көйгөйлөрдүн баарын чечебиз деген ойдомун. Айбек Алтыбек, оюңузду бүтүрүп алыңыз, кош берип койгула. Рахмат, Энир Жакевич. Анан дагы акыркы кайрыларым урматтуу Минфин, урматтуу Гострой, урматтуу Айбек мырза, урматтуу министр. Жалал Абад шаарында олимпиадалык күрөш залы бар, чоң. Жакшы натыйжа берип келаткан. 70-жылдан бери бир да капремонттон өткөзүлгөн жок да. Мен сиздерге азыр барып сүрөттөрүн көрсөтөм кандай экенин. Ошол жака көңүл буруп акча каражатын бөлүп берсеңиздер ошол жерге. Бир аз болсо дагы бир жакшы болот. Полдор чирип калыптыр. Менде турат. Айбек мырза, жакшылап ошонго көңүл буруп койсоңуз. Анан чечимге өзүн сунуш кылам аягында. Рахмат, Энир Жакевич. Анан кошумча айтып коеюн, бюджет бекил элек деген туура эмес болсо керек, балким финансирование каржылуу ачылып элек болсо керек. Ушундайбы, жолдош министр? Ооба, бул менден бир аз неме болуп калды. Бир аз туура эмес айтып койдуңуз, макул. Кезектеги сөз Камилат Мырзакуловна, сизге. Элмир Заракович,